Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей бүгүн күнгө карата 31 май кечке жок Нур мечитинин алдында турабыз. Карап көрсөк, элдин баары эле ушул жакта. Анткени эртең 1-июнь күнү жайкы Куран курсу жана лагерине кабыл алуу болмокчу. Ошол себептен ата-энелер балдарын ушул жака алып келүүдө. Эми лагерде балдар эс алуу менен биргеликте ыйман адеп тагыраак айтканда ата мекенди сүйүү, ошондой эле ата-энени сыйлап урматтоо туурасында жана башка кызыктуу сабактар өтмөкчү. Ошол себептен ата-энелер ушул каникул учурунда балдарыбыз бир каникулду туура негизде жакшы өткөрсүн деп көпчүлүк ата-энелер балдарын ушул жака алып келүүдө. Эмесе ушул ата-энелерден эмне үчүн бул жака алып келди, ошол туурасында азыр өздөрүнүн ой пикирлерин силерге угузмакчыбыз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Кандайсызбы? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Жакшысызбы? Жакшы. Балаңызды лагерге алып келдиңизби? Алып келдик, Кудай деп, Кудайым буйрса. Кайсыл жактан келдиңиздер? Биз Сокулук районуна караштуу Напалов айылынан келдик. Менимче Сокулукта да ушундай окуу жайлар, бир айлыктар уюштурулуп атса керек. Эмне үчүн сиз бул жака алып келдиңиз деген суроо. Бул жактан эми көпчүлүк эл ушул жактан жакшы илим тарбия алат, илимдүүлөр ушул жакта аябай жакшы көзөмөлдө тарбия таалими аябай жакшы дегенден алып келдик. Өзүм деле жакында эле намазга жыгылдык. Өзүм деле мына ушу дин жолунда Кудайга шүгүр. Эми Кара-Балтага Сокулук жакыныраак да. Кабыл алуу болсо эртең болот экен. Эми сиз жакын жерден бүгүн эрте келип алып турсуз. Эми таң атканча эмне кыласыз? Таң атканча Кудай буйрса зикир кылып, тахажжуд намазын окуп, бактылуулук динди деп атпайбы? Биз буга чейин адашып жүргөн экенбиз чынындачы. Анан ушу жалгыз уулум бар. Кудай буйрса ошол уулум дагы адашуучулардан болбой, дин жолунда болуп, бактылуулуктун даамын сезип, Аллага кулчулук, биздин максат негизи Аллага кулчулук гана кылуу экен да. Калганы болсо азыр өзүнүн угу менен болот экен. Аллага жакын пенде баардыгына жакын деп атпайбы? Бактылуу болом десең дин жолунда эгер сен дейт, хадисте айтылат экен, каяка бара турган болсоң ошол жол жеңил болот дейт. Эгер тозокко бара турган болсоң, тозок жолун Алла таалам жеңил кылып коет экен. Эгер сен бейишке бара турган болсоң, бейишке бара турчу жолду жеңил кылып коет экен. Мен буга чейин намаз окуган аябай оору сезилчи. Азыр аябай сон жан дүйнөм тазарып, үй бүлөсү Кудай буйрса 4 кызым бар, алар дагы дин жолунда Кудай буйрса. Чоң рахмат. Абдан жакшы кеп кылып бердиңиз. Алла таала ошол кылган ниеттериңизге жеткирген болсун. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей эл көп, абдан элдин талабы ушунчалык. Кудум эле бүгүн кабыл алуу болчудай. Элдер мынакей күтүп отурат азыр кезектерди. Анда эмесе кийинки ата-энелерден дагы ушул өздөрүнүн ой пикирлерин силерге азыр жеткирип беребиз. Жүрүңүздөр кийинкисине. Жүрүңүздөр мынакей. Мынакей караңыз, калай калктын бар ушул жакта. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Мынакей кабыл алуу азыр башталчудай, бардыгы тең кезекке турушууда. Саламатсыздарбы эжекелер? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Жакшы шүгүр. Лагерге келдиңиздерби? Ооба, лагерге келдик. Кимин алып келдиңиз? Баламды алып келдим. Балаңызды алып келдиңиз. Кайсыл жактан келдиңиздер? Биз 5-кестен. Бишкектен. Бишкектен келдиңиздер. Кабыл алуу эртең болчудай. Ооба. Сиздер бүгүн эрте келип алыпсыздар. Аны не кылайлы, ошо учуртарыш керек экен да. Элдин баары эле жөнөшкөн, биз деле келе бердик. Таң атканча эмне кыласыздар? Намаз окуп отурабыз. Абдан жакшы эжеке. Макул, ишиңизге ийгилик. Балаңыз ушул лагерде жакшы эс алып, жакшы нерселерди үйрөнсүн. Макул, чоң рахмат. Өтүп кетсин балдарыбыз, Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, мынакей эжекелер дагы, энелер дагы курбанчылык кылып, атайын бүгүн түнү келип, кабыл алуу эртең болуп атса дагы ушул таң атканга чейин күтүп, ушул балабызды ушул жака тапшырабыз деп, мынакей талпынып жаткан учуру караңыздарчы кандай эжекелер курбанчылык кылып атат. Биз дагы курбанчылык кылайлы. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр, кийинки ата-энелерге барып, азыр өздөрүнүн ой пикирлерин, балдар эмне үчүн ушул жака тапшырып аткандыгын силерге азыр аныктап беребиз. Эртең багымдат намазынан кийин болот. Себеби жарыя бүткүл элге 1-июнь күнү деп айтылган да. Биз азыр алып алсак болбой калат. Ошондуктан биз сиздерге айтабыз. Окуу жай тараптан шарттар айтылып атат. Элдер азыр көп болуп, баягы кабыл алуу бүгүн болот деп ойлошуптур, бирок негизи 1-июнь күнү болот экен. Эртеңкиге чейин мынакей азыр бардыгы тең өздөрүнүн үйлөрүнө тарашып, жакын жерлерге жайгашып, анан кийин эртең менен багымдаттан кийин кабыл алуу башталат деп азыр жарыя болуп жатат.
Себеби биз ошондон баштап туруп орундарды дайындап коебуз. Балдарыңыздар келгенде очередь менен ошол жерден киргизе баштайбыз. Бул азыр биз мына эшиктердин баарын жабышыбызга туура келет жана мына биз турган жерди тарттештирип, лента тартып дайындашыбыз керек болот. Бул кылган нерселердин баардыгы иншалла сиздердин жеңилдигиңиздер жана сиздердин кызматыңыздар үчүн иншалла аракет кылабыз. Мечиттерде эс алып келин бут колуңуздарды жайып. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, deysiz bolmi? Alhamdulillah, özüңüzчө? Балаңызды алып келдиңизби? Bala nevere, iki neveremdi. Balam bir yerde okuydu 5. kursta. Kayaktan geldiniz? Nokattan geldik. Nokattan. Atayın atartıp yol kartı geldim. Şu Karabaltan'ın medresesine kirgizeyin dep köp yıldan beri hareket kılıp жүрөбүз da. Ballarını kirgize albay жүрөбүz. Ötpey kalsa kiyingi yıl alып kelebиz. Onun ötpey kalsa onun kiyingi yıl alып kelebиz. Oşantip ötküçü alып kele berебиz da bu yerge. Abdan niyetiniz bekem turbayбы? Maşallah. Şunday. Abdan жақсы, Allah Taala. Bu yerde Ali Kur'an Akademiyası açıldı. Özüm Kırgızistan'da emelemez bütkül dünyada birinci oruna çıkıp kaldı. Bu yerde hazır oşo Indonezya'dan, Malazya'dan, Türkiye'den, Rusya'dan anan keyin mına Özbekistan'dan bütün muhtiyat işlegen adamlardan baldары o yerde okup atat. Bu yerde oşo ilim dengeli öte jogoru, tartip jogoru. Anan Şonun negizinde biz de o şerge baldarda okutaylı da hareket kılıp жүрөбүz da neverelerde okup alsa. Anan oşo bizdin nemede mına Orta Azya çölkömünde Muras ilimi jogulu Muras ilimi de o şerde okulup atat da hazır. Hiç yerde yok başka hiç yerde. Muras ilimi. Gana okulat. Bu yerde bir gana o şerde okulat. Muras ilimi. Emistер эртең кабыл алып болот да. Эртең бамдаттан башталат. Эмне кылайын деп турасыздар азыр? Hazır bu şehirde tikka turabızbı, je oturup alıp uktayбызбы, uktабайбызбы? Turabız da saat 3'e çeyreğin 3'te tahajjudda okup turup anan dokumentти tapşırıp başlayбыз. Абдан жакшы. Караңыздарчы, урматтуу мусулман бир туугандар. Аксакал жашы улгайып турса дагы мынакей таң атканга чейин ушул жерде мен тик туруп болсо дагы отуруп болсо да уктап ушул жерде мен ушул кезекти күтөм деп өзүнүн дагы да бир талабын эң жогору экендигин билдирип турат. Аксакалга Аллах Таала разы болсун, өмүрүнө дагы да береке берсин, ишине ийгилик. Чоң рахмат сиздерден. Мынакей эл журт азыр учурда тарап жатат. Анткени эртең кабыл алуу болот. Багымдаттан кийин учурда азыр адамдар өздөрүнүн жайларына жакын жерлерге тарашып, ошол жактардан орун алып, кээ бирлер болсо мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай баягы өзүнүн талабынын эң жогору экендигин билдирип, түнү бою болсо да таң атканга чейин мен дуа зикирде болом. Мынакей аксакалда уктуңуздар, тик туруп болсо дагы мен ошол нерсени күтөм деп, адамдардын талабы, динге болгон көз карашы азыр учурда дагы абдан жакшы. Биз менен бирге болуңуздар. Эртең дагы мына кабыл алуу болгон күнү кандай маалыматтар кабарлар сиздерге жеткирип бергенге аракет кылабыз. Бизди колдоп коштоп, биздин Нур Медиа каналыбызга катталып, коңгуроonu басканды унутпаңыздар.